Это блонд как будто бы. Чисто так дорого не смотрит, конечно. Но она, понимаешь, у нее как будто бы вайп, да. Нет, дело даже не вайп был, это понятно. Тут вопрос в том, что как будто бы это немножечко то, что похоже на запрещенку. Это же она поет вот это. Ну что, приходи, дядя с автоматом. Нет. Нет, это деточка поет. А она поет. Здесь где-то? Да. Можете сказать, когда мне выйти можно? Справа только, справа. А с машиной все нормально? Ну, подожди. Ну, так надо смотреть, куда ехать надо. Вот дорожка. Нет, это деточка поет. А она поет. Здесь где-то? Можете сказать, когда мне выйти можно? Справа только, справа. А с машиной все нормально? Ну, подожди. Ну, так надо смотреть, куда ехать надо. Вот дорожка. Жанагы сөз бар ғой, жанагы чыгаш болбосо киреше кирбейт дегендей болуп турат. Өзү клиенттер кыздарам сал карап ачпай, анан самокатчы дагы сал каңгир башыраак окшойт. Карабай, кыйла мурун келип токтогонмун. Мен да ойлогон жокмун муну сүзөт депчи. Токтойт экен деп. Токтогондон кийин мен кыйла тургам. Алар баягы телефон чукулап коюп, зарядтер коюп чыккычайын ошол. Кыйла нар жакта жүрөт элем, мындай карап оң жактан чыккычайын. Мен ону да билген жокмун. Оң жактан чыккыла тока сол жакта машина өтүп атканын билип карап ушундай болупту да. Эми эшикти келип сүзүп алды самокатчы кетип калды. Пассажирди мен эшигим жабылбаганын билбепмин. Кийин бирак деле карап көрсөм, нормально эле көрүндү эле. Кийин ара петла менен жылып, эшигим жабылбай болуп калды. Жабылбай турган болуп, нарагы дагы ичине кузовной иш керек болуп калды. Пассажирди майлге төө деп айтып койдум эле. Кийин пассажир номерин таап чалып поддержкага жазыптыр. Поддержкага жазып ответ келсе анан биринчи төлөйсүң десем, полный сумма төлөбөйм дейт. Хотя половину төлөйм дейт. Макул, онда половину төлө, мен половину өзүм неме кылам деп сүйлөштүк эле. Кузовной таап общий 5000ге кылып берем деди. Кузовной пленкасы бар, 1,5-2 миң болсо 7000 кетет. 8000 сумма деп аяк бияк менен 8000 сумма болот, половина жөнөт, жарым төлөйсүң деп кайтып чалса, вообще 8000 сумма. Мен виноват эмесмин го, мен самокатчы келип сүзүп атпайбы деп самокатчы виноват дейт. Мен батальонго чалдым, 102га чалып сурап консультация алдым. Ушундай болду, сен эшикти ача кое атпайсыңбы, карабайсыңбы десем деле, баары самокатчын келип сүзүп атпайбы деп мойнуна албай поддержкага жазып, короче, нарака чалып ответ келсе анан айтам дейт. Ошо ойдон калды. Эми эртең сүйлөшөбүз, эртең устага да барам. Эмне болгондо айтып коебуз. Короче, 7-8 миңге түштү. Өзү
бир 2-3 заказ эми кылдым эле чыктым да. 6-ларда чыктым эле да. Күндүзү күн ысык болуп салкын болгончо чыктым эле. Эми биротоло үйгө барып эс алат экенбиз.